Бүгүнкү күнү Кыргызстандын рыногунда Корей байпактарына суроо талап көп. Көпчүлүк кардарларды алыс сапаты менен тарта алган. Эми дал ушундай жогорку сапаттагы байпактар ата мекендик өндүрүүчү тараптан өзгөчө дизайн менен Кыргызстанда алгачкы ирет сатыкка чыкты. Кундуз Асаналиева дал ушундай өзгөчө, ачык түстөгү байпактарды чыгаруу менен элдин маанайын көтөрүү максатын көздөгөн. Бүгүн минтип баштаган иши көпчүлүктүн көңүлүн буруп, мүдөөсү аткарылганына ишене албай турат. Ушу Кыргызстанда өнүккөн биздин ушундай эл аралык сапатка деңгээлине топ келген бир байпак жараталык деген идея менен чыктым да. Чет өлкөдө көп чыккан ишкер алгач өзгөчө байпактарды классика стилинде кийинген эркек кишилерден көргөндө таң калчу. Бирок учурда ачык түстөгү байпактар Европа мамлекеттеринде өтө популярдуу экенин байкап, Кыргызстанда дагы чыгарууну чечкен. Ошол эле кезде товардын сапаттуу болуусу үчүн өзгөчө жолду тандаган. Бул бир кардардын кайрадан келүүсүн шарттайт деп сырлар менен бөлүштү. Бул жиптин баары Кореядан алынат, эң жогорку сапаттагы жиптер. Бул жип уже даяр келет, ушул эмелери, өн түстөрү ушу боюнча келет. Биз деген дизайн даяр болгондо, бүт жагынан уже утверждение кеткенден кийин, анан пантон менен тандайбыз кайсы жип ылайыктуу болот, кандай сүрөт түшөт носкиге. Ошого жараша анан бизден пантон менен тандап Кореядан заказ беребиз. Жиптин сапатынан тышкары анын өзгөчө жазуулары менен чыккандыгы кардарлардын катарын арбытууда. Ошондуктан алгач дизайнерлери менен чогуу элдин көкүрөгүндөгү каалоосуна анализ жүргүзүлгөн соң гана чыгарылат. Эл журтка туура келген дизайн керек. Эл журтка жаккан, азыркы учурда ушундай носки кие турган бир дизайндарга керек экенге ушул чечимге келдик. Учурда эң өтүмдүүсү Дакан сатылышындагы байпактар болууда. А башкалары тууралуу ишкер айым төмөндөгүлөргө токтолду. Эң эмеси Даканса ушу саналат. Анан ушу жаштары ушу жаным баклажанымды, ушу жаңы чыккан досум абрикосумдар аябай жакшы өтүп атат. Көз тибестер, ушу капа болбо, мына мисалы айген жакшы эмеде өтүп атат. Ушундай эмелер биздин ушу кыргыздын эмесине чагылдырганга аракет кылдык. Бул жер төшөк, бул шырдак сыяктуу эмелерди чагылдырганга аракет кылдык. Учурда Кундуз айым чыгарган байпактар Бишкек шаарындагы ири дүкөндөрүндө сатылып жатат. Чолпон Бешилен кызы, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.